Көп убакыттан бери отурукташкан Чикаго шаарында мекендештерибиздин аркыл бизнестери эч кимди таң калтырбаса керек. Ошол эле тамактануучу жайлар, сулуулук салондору. Ал эми кыргызстандыктардын биринчи Чикагода ачкан медициналык борбору дал ушул жер болду. Эми буга чейин ар кайсы барып кыйналышты да кыргыздар. Азыр абдан жакшы болду. Могу так орто жеринде болуп атат. Кыргыздардын көбү Шамбургда, Арлингтондо, Дисплейнсте ушул как раз ушул райондордо да жакшы болду абдан. Медикал экзамендерин өткөрөт, жанагындай тракайдагы балдарыбызга да жакшы болду. Өзүбүз билген как раз түрк врач бар, кыргыз врач бар, бакыттуу жакшы да, ушу бардык жагынан абдан жакшы болду кыргыздар үчүн. Клиниканын ачылганы абдан сонун болду. Бул жерде медициналык мекеме жетишпей жаткан. Бейтап үчүн бир нече тилде сүйлөгөнү ыңгайлуу. Бул жер көп улуттун өкүлдөрү жашагандыктан мультимаданияттын борбору. Мен гинеколог болгон үчүн аялдарга эле жардам бере алчумун көпчүлүк учурда. Ошондо жолдошум айтып калды, мындай чоң мекеме ачсак, клиника ачсак, ал жерде бир гана аял кишилерге эмес, бүт жаш балдар, чоңдор, кичилөр, эркек аялдардын бардыгына ушундай кызмат берсек деп, ошондой идея чыгып, ошону улантып кеттик. Аябай бактылуубуз. Бул жактан ошо кыргыз клиникасын ачканыбызга Америка штатында. Кыргызстандан келгендерге кут болсун, өздөрүнүн үйүндөй көрүшсүн бул жерди. Эч тартынбай, качан керек болгондо 7-24 звонок ете берсин.